20 жыл. Бұл жон гана уақыт емес. Бұл чыныгы эмгектин, туруктуулуктун, жана элдин сүйүүсүнүн символу. Кыргыз сахнасына келгенден бери бир күндө артта калган жок. Ар бир ыры хит, ар бир сахнага чыкканы майрам. Мунун баары Мирбек Атабеков. 11 күн катарынан аншлаг менен өткөн концерти Атабековдун чыгармачылыгы кыргыз элинин жүрөгүнө сиңгенине далил болсо, ырлардын көптөгөн башка тилдерге которулгандыгы, Европа, Азия, Америкадагы концерттери анын чыгармачылыгынын эл аралык деңгээлге жеткенин көрсөтүп турат. Атабеков бүгүнкү күндө жөн гана ырчы эмес, кыргыз музыкасынын акыркы 20 жылдагы негизги бөлүгүнүн бири. Мирбек Атабеков 1986 жылы 11 августта Талас облусунун Жонарык айылында туулган. Атасы эрте кайтыш болуп, ал кичинесинен эле үй бүлөсүнө жардам берип чоңойгон. 6 класстан тарта Бишкекте жашап, мектеп курагында эле ресторандарда ырдап, үй бүлөсүнө каржылык жактан колдоп баштаган. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. 9 класста ырдаган шаар аттуу телепроектке катышып, финалга чейин жеткен. Бул анын сахнага болгон биринчи олуттуу кадамы болгон. 2004 жылы Санат тобуна кошулуп, ошол эле жылы Жүзүң ыры менен элге таанылган. Бул чыгарманын чоң сахнага жол ачкан алтын ачкычы болду. Ал эми 2006 жылы Кыргызстандагы белгилүү продюсерлердин бири Канат Култаев менен иштеп баштайт. 2007 жылы Сени гана деген ыры менен өз алтынча ырчы катары таанылып, ийгиликке жетип, элдин сүймөнчүлүгүнө айланды. Ошондон тарта көптөгөн ырлары телерадиолордон үзүлбөй жаңырып, кийинчерээк интернеттин өнүгүүсү менен топ чарттарда жалаң алдыңкы катарларда туруп, миллиондогон угуу көрүүлөрдү топтоп келет. Мисалы сандар менен айтсак, Адашпа клиби 5 миллиондон ашык көрүлсө, Моя любимая ыры 8, Жүрөктө сенсиң жаным ыры 17 миллион, Кечки Бишкек 32 миллион, Сүрдөтпөчү ыры 20 миллион болсо, Мурас ыры 20 миллион көрүүчүгө жеткен. Бул тизмеде Атабековдун ырларынын бир бөлүгү гана болсо, жалпы YouTube каналындагы көрүүлөрдүн саны 350 миллионго жетти. Ал эми TikTok'то анын ырларына тартылган видеолор 308 миллиондон ашык көрүү топтогон. Instagram баракчасындагы катталуучулары 2 миллиондон ашуун болсо, YouTube'дагы жеке каналынын 500 миңден ашуун катталуучулары бар. Ырчынын сыры эмнеде? Хиттердин рецепти кандай деген суроого так жооп айтуу кыйын. Себеби чыгармачылыгы бир багытта эмес. Кечки Бишкек, Сүрдөтпөчү сыяктуу ырлары шаардык жашоонун сүрөттөгөн ритмдүү ырлар болсо, Бир өзүң, Жалынам, Сагынам, Сүйүү, Сагыныч, Кусалык тууралуу жүрөктү эзген чыгармалар. Ал эми Мурас ыры 2018 жылы жаралып, мекенге арналган патриоттук гимнге айланды. Ырчынын таланты мамлекет тарабынан да бааланды. 2010 жылы Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыктысы наамы берилген. Ал эми 2016 жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамына татыктуу болду. Ошондой эле 2014 жылы Талисман аттуу көркөм тасмада башкы ролду аткарып, актер катарында өзүн көрсөттү. Мирбек өзүн жылдыз катары эмес, жөн гана ырды сүйгөн адам катары эсептейт. Музыка мен үчүн жөн гана кесип же жумуш эмес, бул менин кумарым деп айтат ал. Ал ар бир чыгармага жүрөгүн берип иштейт. Мирбек сынга да ачык. Маектердин биринде интернет чыкканда баарына жакпаганыңды түшүндүм. Башында кыйын болду, бирок кийин түшүндүм. Бардык адамга жакпайсың. Бирок көрөрмандарымдын саны 1000 эсе андан көп деп айтканы бар. Бул кайрат, сабырдуулук жана жүрөктөн чыккан чыгармачылыктын белгиси.
2000-жылдардын башында клип көрсөтө турган атайын канал жок болчу. Ар бир интервью, ар бир сахнага чыгуу үчүн жеке өзү аракет кылган. Бирок ошол убакыттагы кыйынчылыктар аны күчтүү кылып, мыкты сапаттарды тарбиялаган. Булар жөнөкөйлүк, жумшак мүнөз, ишеним жана эмгекчилдик, качан болбосун элге болгон урмат. Бүгүнкү күндө жашырчылар Мирбектин чыгармачылыгы менен чоңоюшту. Анын жолун жолдогондор жүздөп саналат. Анын ырларын кыргыз эмес, башка улуттар да ырдайт. Мисалы 2020-жылы орусиялык ырчы Алиса Супронова мурас ырын кыргызча жана орусча аткарган. Атабековдун ырлары бул кыргыз элинин үнү. Мисалы мурас чыгармасын көпчүлүк угармандар өзүнүн жашоосундагы маанилүү ыр деп эсептешет. Анын сөздөрү Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан Манастан шыктанылган. Тулпар, Боз үй, Кыргыз туусу, өзгөчө кооз кыргыз жаратылышы, клиптерде кыргыз менталитетин чагылдырган образдарга өзгөчө маани берилет. 20 жылдан бери сахнада болуу бул чоң жетишкендик. Бирок ошол убакытта ар бир ыры менен элдин жүрөгүнө жол табуу бул феномен. Мирбек Атабековдун жолу талант менен мээнеттин айкалышы. Анын чыгармачылыгы бүгүнкү гана эмес, эртеңки муун үчүн да баалуулук. Мен музыкасыз жашай албайм деген Мирбек Атабековду чыгармачылыгынын 20 жылдыгы менен жалындуу куттуктап, жыйынтыктайбыз. Жана алдыда дагы көптөгөн жаңы, өзгөчө ырлары менен элибизди кубанта берет деген бекем ишеним менен бардык жакшы тилектерди арнайбыз. Балкында учуп кетсем де